Новай көчөсүндө номер 1 автобекет. Бурунку 30 жыл директор болуп иштеген Токтомуратов Зайырбек. Ал киши ошол жерлердин немесин аукционго коюп, баягы сенелерге бөлүп берген, акчасын мамлекетке төлөгөн. Ушундан бери бул жерде өзүнүн кол алдында иштеп жүргөн Ыдырысова Чынара кассир болуп иштеп жүрүп, кийин ошо акциянын жарымын бөлүп алган. Ал киши ошентип жүрүп кайтыш болуп кеткенден бери Ыдырысова Чынара өзү пайдаланып жүрөт. Акционерлерге бир тыйын дагы дивиденд төлөп берген жок. Өзү пайдаланып, өзү сатканын сатып, ар мэрияга 15 соток жерди мэрияга 7 миллионго сатып, анын пулун дагы алып алып, акционерлерге бир тыйын бөлүп берген эмес. Бүгүнкү күнү дагы ал эге болуп, жерди тосуп алып, башка акционерлерди киргизбей, өзү алдынча жалгандан көз акитти жасатып алган. Бир мисал үчүн көз акитти жасатыш үчүн акционерлердин бардыгынын макулдугу болуш керек эле. Бир дагы акционерлердин макулдугу алган эмес. Өзүнчө жасап алып, эми мында жогору жакта крышасы бар экен, аркалайт экен. Бизге окшогондо бир дагы бир адам ордунда деле көрбөйт, биздин укугубузду тебеп атат. Эми ошол маалдагы иштеп жүргөн мына кыздар бар, бирге иштеп жүргөндөр бар, булар билет. Мындан бияктагы болгон окуяны ушу башынан берки менен кийинки акционердин немеси боюнча мурастердин немесин калганын ушул мурунку иштеп жүргөндөрдөн сурасаңыздар айтып берет. Ыдырысова Чынара бир жолу эмес, көп жолу сатты. Бирөөнү сатып, домбурам дегенден кийин ал жерден котлован казгандан кийин 5 метр казгандан суу чыгып калгандан кийин ал айнып кеткенби, анын жарымын акчасын да бербей жүрөт. Жарымын кайтып берип, жарымын кайтып бербей жүрөт. Онан соода комплексин курам деп бирөөгө саткан, анын да акчасын кайтып бербей жүрөт. Ал жерлер сатып кайтып кайтырып атат. Ошол айтып аткам, ошо канча жолу сатат. Себеби берги 43%-тин ээси чыкпагандан кийин ол сатып алган адамдар кайтып отказ кылып атат да бул жерде. Мен Рыспаева Сактын şu автобекетте 83 жылдан иштегенмин. 1998 жылдан акционер болуп иш кана өзгөргөн. Буда мамлекеттик муниципалдык болгон, экиге бөлүнгөн, жаңы эскиде. Эски вокзалды ошо акционерный общество болсун деп мамлекеттерден неме чыккан ошол убакта. Ошого байланыштуу Токтомуратов акционерный общество бөлүп, ар бир рабочий акционерге жана өзүнө 1%-тен бөлгөн калыстык төлөгөн. Бирок арасынан эки сүйлөп кайта акцияны Токтомуратовго 59%-лык жыйнаганда кол алдында өзү Ыдырысова Чынара деген кызды ишке алган. Ошол агалары менен бензин сатып жүрүп, топтолуп, кайрадан Токтомуратовдун мескасын алышып, акционерлерди бурмолоо тур менен топтан мен жакшы көрөйм, мен жакшы иштетем деп ушу күнгө чейин Ыдырысова Кубат, Ыдырысова Манас, Ыдырысова Кайназар деген ага-укалар менен топтолуп алышып, ар дайым элди бөлүп жарып жаңыдан өзү 100 эле адам акционерный общество болгонбуз. Алар бөлүп жарганда бул жерде Акимбаева деген жердеши болгондуктан да 40 акционер кошуп койгон. Ону биздин согласование же башкасы сураган эмес. Жаңы азыркы моментте көрсөм, документте 140 акционер жүрөт. Ал эч кандай 140 негиздебет эле. Себеби ошо биринчи иштеп эмгек кылып, ар бирибизге 1%-тен кылып берген. Да керек болсо өзүнө да 1% алган. Бул кишини ол жерден каралап, аялдарды өздөрүнө карап, Ахметжанова деген аял, Чунуева деген аялдар келбей калды. Ошолордун да акциясын алдап, өздөрүнө өткөрүп алгандан кийин бардыгын жокко чыгарышып, аларды куугун тактап, биз тарапты вообще куугун тактап, Гитлерге болуп жашайбыз карап турсак. 25 жыл иштеп, автовокзалга кире албайсың. Кирсек, милиция чакыртат, же темный караңгыда канча кыздарды урдуруп кеткен күндөрү болгон булар. Мисалы үчүн Ыдырысова Чынара бир эле өзү эл кылбай тура калып, агасын өткөрүп койгон болот, тура калып, укасын өткөрүп койгон болот. Ар бир сотко бар. Биздин ушу автобекет боюнча 100 канча дагы сот болгон.
Соттор да чындыкты чечпейт. Мен бир сот менен даже кыркышып кеттим. Неге 43% вообще эле жок кылып алып берип койбойсузбуз? Андай акым жок дейт. Баары салбаңдатып эле 43-тү же жокко чыгарбайт, же барга кылбайт. Өзүңөр келишип алгыла деп кайра неме кылып коет. Ушулардыкы туура бунуку 51% да ушуга баш ийип жүргүлө деп. А баш ийип жүрүп келсем, автобекеттин ар бир бурчун керек болсо паровой, бул эшикте темир, стол, сер, эчтеке калган эмес. Автовокзалдын бардыгын жалмап бүткөн, канча жыл мамлекеттен калган менмин деген септер, менмин деген стулдар, кандай сонун көрүп болуп турган биз иштегенде. Азыр автовокзалдан керек болсо полун эле чыгарып сактаса керек, калганын баарын мурда Кеңеш деген Жумабаев деген немебиз болгон. Ол ошо темирлерди, паровойлорду багында, аны мына канча жыл болуп кетип атат, 15-20 жылдан бери соттошуп чарчаганбыз. Элдер эч качан ойлобойт, 43% да тебелейт укугун. Өздөрүнүн каалагандай кылып, документ каалагандай бурч барып сотко даттансаң, ушулар 52% ушулар билет, силерди билбейбиз деген соттун жыйынтыгы. Биздин укугубуз, эмгегибиз бааланган жок. Мына именно мен ар бир соттун чечимин текшерсек, комиссия келсе, эгер фамилиям чыкпаса, Рыспаева Саткын деген ат жок болсо айтсын, сен жалган. Мен ар бир сотко катышканмын, акыркы сотко гана катышпадым. Себеби 100 канча соттун чечими чечилбей жыргатпагандан кийин эмне кылам деп катышпадым. Анда да Токтомуратовду алдап, булар начальник, бир күн бир сотко барсаң, ол начальник болуп калат. Бул начальниктен кеткен экен, эмнеге арызданып атасыңар деп сот кайра бизди уят кылып жүрдү. Эртеси келип оны жазып барсам, сот карага чакты дагы бир жакшы. Үй бүлө, аялы, эркеги бирден начальник болуп жүрдү. Автовокзалдан ит урарга чейин Ыдырысова Чынара жеңелери болду, акалары болду, кудалары түрлүү түмөн начальник болду. Квартал сайын жаңыдан начальник. Себеби биз даттанабыз да, мынтип атат. Ол биз даттанды чакты, эртеси сот дегенде бир жума мурда жаңы начальник болуп калат. Сотко барсаң, бул на өлүм болгон деп чечимде барса сот айтат. Не айнып калдыңар, бул өлүм болгон кишини биз кандай карайбыз деп. Ошентип бизди ит бышык чычкан кылып ойнотуп келди, өмүр бою. Соттун даттанган соттун деле акыйкаты жок. Ошол иштеп аткан күндө ушундай кордук көргөзүп атат экенсиңер, ушу акционерди деген эч ким болгон жок. Эч кандай акыйкат жок. Себеби мен мурда ишенет элем, ой сот десем, азыр эч качан ишенбейм. Себеби катыша берип, соттор кайра чыгып тур, чык. Ушул эле сөз, андан башка эч жыргаткан. Неге биз 25 жыл иштеп акционер болуп туруп, бир сомго жерге ээ боло албайбыз? Эч кандай. Азыркы күндө дагы мына 43%-ин ичинде дагы бар, 9-чутугунда калган. Мына турат списокто. Барсаң, жөнөкөй барсаң да киргизбейт. Бир нерсени шуктоо кылып, жаңжал чыгарып кетет. Мен көп эле мушташтым, туалетке кирген жерде, башка жерде киргизбейт. Мен акционермин деп канча жол бар, колуңа келгенин кел деп кирип кетет мен жүрүм. Күйүп кетесиң да канча бабалык күнүң элдер тыйын деп комиссияга кеткенде биз ушул жерде 67 сом, 70 сом үчүн канет алып, стажыбыз ушу жүрсүн мамлекетти караганда пенсияга чыгай деп, пенсияга чыгардайам бизди архивге койбой, өттөнүп кетти, башка болду деп канча кыздар ыйлап жүрдү. Жокпуз, архивге ham тапшырбай Ыдырысова Чынара бизди вообще жок кылып таштаган. Жакшы трудовойму берди. 34-35 кызды статья басып таштаган. Кийин олордун деле жок. Вообще автобекеттин документтери жок, бекитип алышкан, көргөзбөй. Пенсияга чыгарлар тентиреп калышты. Неге мамлекет ушундай биз арыз муңду элди ойлобой таң каласың? Неге мындай чындык жок? Бир күн иштеген эл, 2 күн иштеген эшикте болуп калды. Мааниси ушул. Эгер мамлекет чындап текшерем десе, биздин эски акционер ким канча жыл иштеди, кимин бар трудовойлорубуз бар да пенсияда отурсак ham жазылган да ошол жерде. Мени жөн эле уволень кылып койгон. Менен башкасынын баарына статья коюп койгон. 35-36 ооба бардык. Алар бир да собранияга бизге катыштырган жок. Башында 1-2 жолу собрания болду. Мединадан Мединара билмеле. Тентишова биле. Биз экегиден чалышып эле собранияны өткөрө. Алар ак келгенде биздикилер аттака кылабыз, алар ак келгенде биз ушинтип тытышы боло берип, самапал өттү кылып Ыдырысоваларга 2-3 кеткен. Банкрот деп бар документация кылган. Эмнеге мына ушул күндө да банкрот жок? Кирген ход 20 сом, отургандар 30 миң, 40 миңге сатып алган.
помещенияларды. Неге банкрот болады? Банкрот немесін, мәлі ел айтсын. Мен қанша барып телевидениеға немеге тартсаман ұшташып тартылғанмын. Милициядағы айтты, рұқсаты жоқ есе тарталбайсыз деді. Мен Тоқтамұратова Айгүл Зарипбековна қызы ұлым. Ушул атам 1986 жылдан бери ушул автобекетте директор болуп иштеген. Ошол мамлекеттик муниципалдык коллектив түрүндө акционердик общество болгон. Эл үчүн ошондой акционердик общество кылам деп 1998 жылдан бери ушул акционердик общество болгон. Ошол учурда өзүнүн колунда иштеген Ыдырысова Чынара жумушка кирип, ошол учурда атамын иш ордун талашып, ак жерден атамы каматып жиберген. Бир туугандары мына азыр айтылып кетип атат, ошол жерде Кубат, Манас, Кайназар аттуу бир туугандар ушул автобекетте эч кимге киргизбей тосуп алышып, ушул киргизбей ушуларга чейин отурушат. Мамлекеттен акча төлөп жол ачкан, бирок ушул Ыдырысова Чынара ушу мамлекеттен алган акчаны дагы коллективге 43% Токтомуратов мен атама 43% дивиденд да берген эмес, бөлүнгөн да эмес. Ушул атам 43% дивидендтин айынан ушул автобекеттин айынан ушул каза болуп кеткен. Биз ушул 43%-ын акысы болгондуктан бизге ушул 43%-ын дивиденди да бөлүнгөн эмес, акысы да жери да бөлүнгөн эмес. Биз суранабыз ушул бардык жер ушул атама тиешелүү жерин дивидендин бөлүп берүүсүн суранат деп. Анан ушул кошумча түрүндө мен айтып кеткен элем, ушул Ыдырысова Чынаранын жасаган документтери, ушул бардык кылган иштери эч кандай ушул акционерлерди дагы, бизди дагы эч кимди ушундай ушул жолго аралаштырбай, ушул өзү бүтүрүп, өзүм билем деп ушул убакка чейин өз билгендерин жасап келип атышат. Соттор кылан эмен. Нара 15 жыл сот кылып, акырында билип кетти. 15 жылдан башка сот кылабы. 15 жыл нары сүйлөп жүрүп, акырында ошол айына бөлдү. Токтомуратов Зайырбектин печетин жоголду кылып туруп, газетага берип туруп жасатып. Жок. Ол бүгүнкү күнү Токтомуратов Зайырбектин печети бар, эски көсакит бар, көп китеп болгон. Бардык ошо бөлүнгөн акционерлердин тизмеси бар, квитанциялары бар, бирок буларды бир дагы признавать кылбайт. Анан эми бунун жогорку Верховный сотто судья бар экен, тааныштары бар экен, жогорку кеңеште депутаттары бар экен, булар колдоочулары бар экен, ушинтип бизге окшогон бейбитчилердин бир дагы үнү жетпейт. Соттошуп келе жатабыз. Өткөндө мен Ыдырысова Чынарага жолукканмын. Жолукканда майли мурун эле ушундайды бүтүрсөк болмок экен, сиз неме жакшы келипсиз, бөлүп мен ошол инилер менен маслихатташып туруп, сизге 43%-ин беремин деп 1 ай күттүм, 2 ай күттүм, акыры сотко берди, сот кат жөнөтүп дагы 10 күн күтүрдүк. Акыры эми сотко кайрылышка туура келип атат да. Кайрылдым мен. Бүгүнкү күнү сотко кайрылганмын. Ар жакташыган Сартов сотуна кайрылганмын. Бирок азыр акцияга кылыш керек экен, ошо автовокзалдын баасын чыгарыпчы. Мен ошо акцияга азыр акчасын төлөп бергенмин, ал немесин эсептеп чыгарып атат. Кыскасы дивидендтен ошо жолдон 7 миллион алган мэриядан. Себеби мэрияга жол салдыртканда ал жерде кийин ол жол ошол боюнча эле калып кетип, суунун боюна бөлөктөн жол салган. Ошол 15 сотук жерге бул акцияга кылдыртып неме кылган экен. Ошо 7 миллион мэриядан бул пулду алып алган. Бирок ошол 100% бөлүнгөн акционерлерге бир тыйын да берип берген эмес. Бул жерден анан туалетти сатыптыр, дагы у жерде контейнерлерди сатыптыр. Ар айына бул 45 миң неме аренда алат экен ошо жерге. Ол баягы стоянкалардан бөлөк, стоянкалардан кирген машиналарга күнүгө 20 сомдон алып турат экен. Онун тышкары отуруп жем саткан, тиги бардык мун саткандардан айына 45 миң
neme toplap turat ekan, arenda qiladi, olib turat ekan.